Түштүк чыгыш Азиянын жырткыч хайванаттары. Бул аймак аянты боюнча Европадан 7 эсеге чоңдук кылат. Эки океандын алкагына татып, 14 000 чарчы чакырымды чапчыйт. Көпчүлүк бөлүгүн жылуу суу агымдары ээлейт. Бул жердин жашыл экосистемасы ар кыл жаныбарлардын жашоо шартына укмуштуудай ыңгайлуу шарттарды түзүп берген. Бул түштүк чыгыш Азия. Дүйнөдөгү эң уулуу сойлоп жүрүүчүлөр, сууда сүзгөн жырткыч балыктар жана жаалдуу хайванаттар менен бул аймак мактанууга татырлык десек жаңылышпайбыз. Булардын кээ бири бизге тааныш болгону менен, кээси бизге таптакыр эле чоочун. Антсе да, ар бир жырткычтын өз жемин табууда ар кандай айламалы жана коргонуу аракети болору белгилүү. Джунгли токойунун түпкүрүнө кирип көрүңүз. Ээн талааларын басыңыз. Деңиздин караал баскан тереңдигине түшүңүз. Мына ошондо сиз түштүк чыгыш Азиянын жырткыч жаныбарлары менен бетме-бет жолугасыз. Түштүк чыгыш Азиянын жырткыч хайванаттары. Жер шарынын тынч жана Инд океандын куймасы кошулган аймактар Түштүк чыгыш Азия деп аталат. Бул жер Түштүк чыгыш Азиядан тарта Австралияга созулуп, Индонезия аралдарын өз кучагына алат. Мында ар кыл түстөгү жандыктардан тарта ар кыл салт-санааны камтыган элдер жашайт. Джунгли токойлор, түзөң талаалар, жанар тоо тизмектери жана сырдуу жаратылышын көргөн адамдын суктануусун жаратат. Бул аймактын жашоо шартына ылайыкташкан жандыктар өзүн кожоюн деп эсептейт. Анткени алар кол салууга, олжосун кармоого жана коргонууга ыңгайлашкан жырткычтар. Жылаандар. Алар билинбей жогортодон кол сала алышат. Жана дыйканчылык талааларда, керектес адамдар менен жашаган жайларда кошуна жашап келишет. Биз алар менен жолугууну каалабасак да, күтүүсүз кырдаалдарда кезигип калабыз. Коркунуч туулган кезде түйүлүп секирүүдөн алар уусун чачып коргонууга мажбур болушат. Бул жылаан ак эриндүү куфия деп аталат. Көпчүлүк учурда ал жерде сойлоп жүрөт. Бирок аны бактын бутактарынан кезиктирүүгө да болот. Ал бак бутактарына тарамыштуу куйруктарынын жардамы аркылуу оролуп турат. Шыбыргактуу одракай териси болсо, жалбырактардын арасында жашынууга жардам берет.
Бул жылаан түштүк чыгыш Азиянын баардык аймагын мекендейт. Жылаан чаккан кокустуктардын дээрлик жарымы дал ушул ак эринди куфия жылаанына таандык. Бирок бул жылаандын уусунан адамдар сейрек мерт болушат. Ал эми куштар, бакалар жана келемиштер бул сойлоп жүргөн жырткычтан өтө эле көп кыргынга дуушар болушат. Жашыл чөө арасына жашынган майда жандыктарды кармоо үчүн куфия жылааны бүтүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонот. Анын биринчи куралы тили. Тил даам сезүү менен олжосунун кайда экендигин аныктайт. Тилин созуп чыгаруу менен абадагы олжосунун денесине чыккан бырындыларды кабыл алып, анын жегенге жарамдуулугун биле алат. Тилинин учунда эки ач аркылуу алынган маалыматтар экапсонго жетип, анын жегенге жарамдуулугун аныктайт. Жей турган азык экендигин билген соң, ыңгайлуу жерге жайгашып, күтүүсүз сокку жасоо үчүн даяр турат. Олжосуна сездирбөө үчүн ашыкча кыймыл жасабай сенек абалга өтөт. Серпилүү үчүн спираль түрүндө туруп, олжосун кыбыр эткен кыймыл аракетине чейин көз салып, кол салуу үчүн ыңгайлуу кезде күтүп турат. Олжосу жакындаган учурда өзүнө гана белгилүү кол салуу ыкмасына өтөт. Куфиянын тумшугунда жайгашкан тано көңдөйчөлөр, тактап айтканда мембрана көңдөйчөлөр олжодон келген жылуулук илебин алып, аны көз аркылуу көргөн маалымат менен салыштырат. Жыйынтыгында жетишерлик маалыматтарды топтоо аркылуу олжонун термо элеси такталат. Мунун негизинде куфия болуп көрбөгөндөй тактык менен кол салат. Ооз көңдөйүнүн үстүнкү жагында жайгашкан уулуу тиштери кол салуу учурунда чыгат. Алар чычкандын денесине терең матып, уусун чачканда эмотоксин уусу тарап, бир ирмемде өлүмгө дуушар кылат. Жарылган кан тамырлар жана кансыроо чычканды өлүмгө себепкер кылат. Уу чычкандын бүткөн боюна тарап бүткөн соң, куфия тиштеринин жардамы аркылуу оп тартып, жутканга аракет кыла баштайт. Адегенде башын, андан соң туркузун. Мүмкүн бул жылаан башка жандыктарга караганда адамды көбүрөөк азык катары колдонушу ыктымал. Бирок эң кооптуу эсептелген жылаандын аты таптакыр бөлөк жылаанга тиешелүү. Малайзия калкан тумшук жылааны. Узундугу 1 метрге жакын келген бул жырткыч түн ичинде жүрөт. Бул жылаан өзү сыяктуу сойлоп жүрүүчү жырткычтардын арасында эң узун жана уулуу тиштердин ээси болуп эсептелет. Ал тропикалык жайлардын дыңдуу чытырман бамбук токойлуу түштүк чыгыш Азия аймактарын мекендейт. Тагыраак айтканда, Вьетнамдын Ява аралдарына чейин. Кээде жайыттарда, каучук плантацияларында жана элдер көп кездешкен күрүч өстүрүү талааларында кездешет. Куфиядан айырмаланып, бул калкан тумшук жылаан көбүн эсе жерде сойлоп жүрөт.
Күндүзгү убакта бул жылан жалбырактар жана жапан чөптөрдүн астында жашынып, денесин куйругунун учу аркылуу тең салмактап, ар кандай кырдаалга даяр турат. Адамдар үчүн эң коркунучтуу учур капилеттен жазатайып, аны тебелеп алуу. Күтүүсүз чочуган кезде ал кобрадай калканчаларын калдайтат жана шылдырак жылаандай болуп куйругун шылдыратпайт. Ал эскертүүсүз кол салат. Бул жылаандын күтүүсүз соккуларына даяр болуп жүргөн кесиптин ээлери да бар. Ал каучук жыйноочулар. Булар каучук жыйноо үчүн көбүнчө түнкүсүн чыгышат. Бул кезде жылуулук сезүү термолокаторлор менен азык табуу үчүн калкан тумшук жылаанда аңчылыкка чыгат. Жылаандын жылуулук сезүү термолокатор оюкчаларынын күчтүүлүгүн мындан билиңиз. Ал айлана тегеректеги кыбыр эткен жандыктын жылуулугун, абанын жылуулугунан бир аз жылуу болгонуна карабай, аныктоого жөндөмдүү келет. Чагылгандай серпилүү кол салууда мыкты күч берет. Таноочулор тактыкты. Ал эми уулуу тиштер өлүм алып келүүчү жырткычка айлантат. Бул тиштердин узундугу 2 сантиметрге жетсе, андагы уу дүйнөдөгү эң уулуу токсин болуп эсептелет. Гемолитикалык токсиндер кан тамырлар системаларын жабыркатат, дене толкуну өлтүрөт. уу олжонун денесинин ичин эритип эзип жиберет. Мындан улам жылаан олжону оңой жутуп, аны бир нече күн аралыгында сиңире алат. Калкан тумшуктун чагуусу адам үчүн өлүмгө алып баруучу болуп эсептелет. Ууга туруштук берүү жылаандын чагуусунан адамдын ууну көтөрүмдүүлүгүнө жана жакын аралыкта тез жардам көрсөтүүчү жайдын бар экендигине көз каранды. Малайзиянын калкан тумшук жылааны өзүнүн олжосун чоң тиштери менен өлтүрөт. Бирок буга салыштырмалуу таптакыр тийбей туруп, олжосун өлтүрө ала турган дагы бир жылаан бар. Түштүк Индонезиянын уу чачкыч жылааны өтө уулуу уусу бар болгондуктан көзгө атаар мергенде эле уусун чача алат. Атына жараша бул жылаан Индонезиянын Ява аралынан Алор аралына чейинки аймакты байырлайт. Бирок бул 1,5 метрлик жылаан жашоонун ар кандай кырдаалында жашап кетүүгө ылайыкташкан. Фермалар, талаалар жана шаар чөлкөмдөрү. Адамдар жашаган аймактар кемирүүчүлөр үчүн өтө ыңгайлуу болуп эсептелгендиктен, кобралар үчүн алар эң сүйүктүү азык болуп саналат. Башка жылаандардай эле уусун олжосуна карай чачуу менен азыгын таап жейт. Бирок ал муну бир нече жолу кайталоо менен олжосун тута алат. Нейротоксин уусунун таасири нерв системалардын байланышын үзүп, булчуңдарын сенек абалга алып келет.
уунун күчү өпкөнү да жабыркатат. Өлүм саналуу мүнөттөрдүн аралыгында келет. Уу бул жылаандын негизги таянычы. Мындан сырткары анын коргонуучу куралы. Коркунучка кез келген кобранын алгачкы аракети, душманын сестентүү. Биринчи эле тикесинен тик туруп, өзүнүн чыныгы көрүнүшүнөн алда канча чоң көрүнүүгө далбас урат. Ал кабыргаларын түздөп, терисин калдайтуу менен калканчаларын жайып баштайт. Эгерде бул ыкма дагы жардам бербесе, анда ал өзүнө гана тиешелүү ыкманы колдонуп, аба аркылуу чабуулга өтөт. Ал уусун 2 метрге чейин чачалат. Бул үчүн кобра жаак булчуңдарын жыйрып, уу бездерин кысуу аркылуу тиштеринин артындагы түтүкчө менен ууну жылдырып отуруп, суу мылтыктай атуу үчүн оозуна келет. Ал териге таасир бербейт. Кобранын бутасы көздөр. Кобра бутага бол көрбөгөндөй таасын ата алат. Анын бир гана уу чачышы курмандыгына укмуштуудай азаптуу оорутууну алып келет. Уу көздүн чел кабыгын жабыркатып, коргонуучу мембрананын сезгенүүсүн пайда кылат жана күйгүзгөндөй оорутуп, керек болсо сокурдукка чейин жеткирет. Түштүк чыгыш Азиянын джунгли токойлору жана камыштуу талааларында уулуу жылаандардын бир нече түрү кездешет. Алар узун, уулуу тиштери менен куралданышкан. Ылдам ыкчам кыймылга жана өлүм алып келүүчү ууга эгедер. Бирок эч бир уу чачпаган, олжосун кармап жеген да жылаандар бар. Бул дүйнөдөгү эң узун жылаан болуп эсептелет. Торчолуу питон. Анын узундугу бери дегенде эле 10 метрге чейин жетет. Салмагы болсо 140 килге, тагыраак айтканда 2 чоң кишинин салмагына барабар.